Эгер тапшырмаларыңыз үчүн папка керек болсо, аны түзүү абдан оңой. Адегенде баяндагычты ачалы. Аны тапшырма тилкесинен же издөө тилкесинен издесеңиз болот. Мен кээ бир бизнес документтерим үчүн жаңы папка түзгүм келет. Мен бизнес аттуу папканы түзөм жана аны табуу оңой болуу үчүн аны документтер папкасынын ичинде түзөм. Мен жогору көтөрүлүп, башкы бет өтмөгүн басып, андан кийин папка түзүү баскычын тандайм. Жана папка төмөнкү тизмеде пайда болот. Папканын аталышы баса белгиленгенине көңүл буруңуз. Windows папканы мен каалагандай атоону сунуштайт. Аны басып, жаңы папка текстин тандап, папканын атын бизнес деп өзгөртүңүз жана Enter баскычты басыңыз. Бул менин жаңы папкам. Эми менде жаңы папка бар. Файлды кантип түзөм? Бул үчүн мен жаңы эле түзгөн папкага кайтып баралы. Папкага киргенден кийин башкы бет өтмөгүн кайрадан тандап, ачылуучу тизмеден түзүү баскычын тандаңыз. Түзүлө турган файлдардын жаңы түрлөрүн көрүп жатабыз. Документ Microsoft Word же текстик документ сыяктуу файл түрүн тандап алгандан кийин папкада документ түзүлөт. Документти түзгөндөн кийин жаңы папканы түзгөндөй, компьютер файлдын атын өзгөртүүнү күтөт. Мен жазуучумун жана жаңы китеп жазууну ойлонуп жатам дейли. Мен жаза турган китеп түрлөрүнүн тизмегин түзгүм келет. Бул файлды китеп идеялары деп атайлы. Эми файл түзүлүп, аны ачып түзөтсө болот. Сонун. Бирок мен бул файлды туура эмес атагандырмын. Китеп идеясынын ордуна мен аны китеп түрлөрү деп аташым керек болчу. Эми файлдын атын өзгөртүшүм керек. Бул үчүн папкадан файлды таап, аны басабыз. Андан кийин башкы бет өтмөгүн өтүп, атын өзгөртүү тандайбыз. Эми мен файлдын атын өзгөртө алам. Мен бул файлды туура эмес папкада жаратканымды азыр түшүндүм. Мен аны мурда түзүлгөн жаңы китеп деп аталган папкада түзүшүм керек болчу. Андыктан аны ошол папкага алып баралы. Бул үчүн файлды тандап, башкы бет өтмөгүнө өтөбүз жана ачылуучу тизмеден жылдыруу баскычын тандайбыз. Бул файлды жылдырууга боло турган бир нече жерди көрөбүз. Мен аны жылдыргым келген папкалар тизмеде жок. Анда мен жайгашкан жерди тандоо баскычын баса алам. Мына менин папкам. Аны тандап, жылдыруу баскычын басабыз. Менин папкам учурдагы папкадан жоголуп, ал жаңы папкада. Бул оңой эле. Чындыгында ал мурдагы папкада болгондо мага көбүрөөк жагат. Файлдарды жылдыруунун дагы бир жолу аларды сүйрөө. Бул файлды башка папкага жылдыруу үчүн аны басып, кармап туруп жаңы папкага сүйрөңүз. Андан кийин файлды жаңы папкага калтыруу үчүн чычкан баскычын кое бериңиз. Азыр мен өзүмдү жазуучу эместей сездим. Мен такыр китеп жазбашым керек, анткени эч ким сатып албайт. Анда ошол файлды жок кылалы. Эгер сизге файлдын кереги жок болсо, аны жок кылууну же ыргытууну кааласаңыз, анда ал файлды тандап, башкы бет өтмөгүн өтүп, жок кылууну тандаңыз. Файл жок болуп кетти. Бирок кабатыр болбоңуз. Эми сиз файлдарды жана папкаларды түзүүнү, алардын атын өзгөртүүнү, файлдарды бир папкадан экинчисине жылдырууну жана файлдарды жок кылууну билесиз.